Qancha emeге? Bir günde qancha so'mga eme beresiz? Tamam. 110 so'm. Bir günde ballar 110 so'm. Bir günlük normasi. 110 so'mga shularga berib o'tasizlar buni. Bu olsa emas, belki gün pomoştum var da. Jardamlayan. Negizi bunday qiyinroq. Sizga topshirmanda 2 есе ko'tarasiz. 220 qilasiz. Bir jumanın içinde hukumatın oturma olasız, uyuşturasız, konuşunuz menen gelesiz. 300 so'mdun tamagын qo'yib qo'yibsizlar. Mana günde verebilir. Anda yok da жашырбагыла açık aytkыla da. 110 so'mdun tamagı emas, men ko'rgan tamag. 500 ming so'm ala keldim mana aka. Здравствуйте. Как ваши дела? Играет. Хорошо. Учимся, занимаемся. Привет. Успеваете? Мы стараемся. Так, gelin bileklerim. Geldim, bırak. Konfet, şokoladlar var. Детки, что надо говорить? Спасибо! Поэтому что надо сказать? Маня, спасибо. Спасибо. Говорите спасибо. Sağ olun. Selamatçılık. Kındaysınlar, çalışıyorum. Kimler жасайды bunu yapabilir? Sizler жасайсыңар mı? Жейжекейлер жасайды. Балдар менен чогуу. Qancha yoshlasisiz siz? 17. Siz o'zingiz jasaysizmi shuni? Bular bilan qo'lingdan jasab qayoqqa jo'natasizlar? Sotasizlarmi? Qayoqqa olib chiqasizlar? Rынокка, да? Выставкаларга чыгып Выставкаларга. Сатып алып сатушчулар бар. Bizde satып алсак болобу бирөө? Onu satып алабыз. Ne? Kim? Sen özünkü de ya bu. Хорошо, занимаемся. Занимаетесь, Да. Сколько им лет? Дети разного возраста. 12 есть, а Егору 17. 17 лет. Ой, саламатчылык, здравствуйте. Ой. Хорошенькие ребята, да? Да, Как такие зовут наши тебя? умницы. Усман? Ой, молодец. У тебя? Амангол? Амантур. Сколько им лет? По 8 лет им. По 8 лет, да? Маленькие еще. Маленькие. Еще мы по дошкольному воспитанию с ним занимаемся. С ним. Это завтрак. Sayın ошондой завтрак берет. Бул обед. Бүгүн праздник, ошол үчүн биз мындай оливье бул. И эмес апельсинге. Күн сайын мындай салат в основном капуста менен сабиз менен. Бул полдник. Күн сайын же пицца, же булочки, же самсы ошондой. Это и ужин. Праздник үчүн эле ушундай кылып атасыңар да бүгүн? Праздник үчүн только чуть-чуть башкача салат, анан эмеси пошток. Апельсин пошток. Qancha emeге? Bir günde qancha so'mga eme beresiz? Tamam. 110 so'm. Bir günde ballar 110 so'm. Bir günlük normasi. 110 so'mga shularga berib o'tasizlar buni. Bu olsa emas, belki gün pomoştum var da. Jardamlayan. Negizi bunday qiyinroq. Jaka көп мына келет, жардам берет. Кошумча. Qo'shimcha jardamga qarabаш керек да, qo'shimcha jardamga qarabаш керек. Baldarga tamak жакшы бериш керек. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ошондо тез чоңоёт, акыл эстүү чоңоёт дегенде. 110 сом болсо, канчанчы жылдан бери 110 сом? 15 жылдан бери. 15-жылдан бери. 7 жыл болупту, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? 110 сом болсо, сизге тапшырманда 2 есе көтөрөсүз. 220 кыласыз. Bir jumanın içinde hükümetin oturma olasız, uyuşturasız, konuşunuz menен gelesiz. Bir jumadan keyin menin koluma 220 boldu degen, gününe 220 boldu degen toktomdun göçürmesini beresiz.
Жалпы канча эмеңиз бар сиздин деги республика боюнча? Bizde Жетим балдар boyunca bizde 16 var, internet var. 16 интернат бар, детдом. Бардығы ошындай, бардығы оралар, плюс жанакы карлар бар бізде. Өкін береге. Бүт барына питанияға көтөрөсүңөр 220-га. Неме боюнча канча бар? Минобразование. Минобразование боюнча бүгүнкү күндө 21 бар интернат. 21 интернат бар. Аларда количествосы канча балдардын? Аларки 2800. 2800. Силердечи 2000? Bizde 2700. 2700, 2800. 5000 тегере экен, 5000, 5000 акча. Анан кийин дагы эмнеки да бар? Миндрафтыкы 3. 3 бир интернат бар алар. Бүт барына питанияга көтөрүлө тамак. 2 саат көтөрүлө. Тамак. Жарайбы? Мен кирсем. 110 эмес, 220. Андан 110го кантип тоет бир күндө? Бүгүн чоң байрам биз үчүн, бизге келип ушинтип куттуктап аткансызга биз аябай ыраазыбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Бирок маектардын пособиялары быйыл көбөйдү, биз ага аябай ыраазыбыз. Бирок ушул жерде иштеген сотрудниктердин, ушул жерде иштеген педагогдордун айлыктары аз. Ошого туура келбейт. Биринчи апрелден баштап көтөрүлөт. Ошону биз коллективдин атынан суранат элек. Ошону коллективдин атынан суранат элек. Бир квартал ичинде запас алып туралы деп мени финансисттер ошентип мени уговор деп коюшту. А так 1-январдан деп кыйнап аттым эле. Негизи бюджетте акчабыз бар эмдиги жылы. Жетет силердин зарплатаңарды көтөргөнгө. Сиздердикин эмес, баарыныкын көтөрөбүз. Мугалимдердикин да көтөрөбүз, бүт баардыгын көтөрөбүз. Мына бүгүн балдардын эмесин көрдүм, тамак ашын. Мен келет деп жакшы кылып койсоңуздар керек, эми укмуш кылып. 300 сомдун тамагын коюп коюпсуңар. Ушуну күндө беребиз деп. Андай жок да, жашырбагыла да, ачык айткыла да. 110 сомдун тамагы эмес, мен көргөн тамак. Ошон үчүн азыр 2 эсе көтөрүп берип атабыз. Көтөргүлө дедим, тапшырма бердим. 1-январдан баштап 220 сомго тамак бересиңер балдарга. Балдардын ден соолугу тамактан болот да өзү. Жакшы питание болсо, баланын ден соолугу жакшы болот. Чыңалат, тез чоңоёт дегендей. Анан курсак ачып турса баланы кантип чоңоёт, кантип ден соолук болот. Анда эч качан биз балдардын ден соолугун оңдой албайбыз. Ошон үчүн ошол эле проблема бар. Башка эмне проблема? Бытовой проблема. Бүт жакшы, шарттарыбыз жакшы, бардыгы жакшы. Сизге да чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге бүт кыргыз элинин үмүтү абдан чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Сизге ишенебиз. Рахмат ишеничиңерге. Ишеничти биз актайбыз. Ошол калаага таштап басып кетсеңиз актайбыз. Кур кол келген жокму? Кел. 500 миң сом ала келдим мынакей. Калаага жериңерге Ийгилик, ишиңиздер абдан зор. Мен аны билемин, анткени мындай балдар менен иштешпин. Ар бир эле чыдай бербейт, ар бир эжекей агай чыдай бербейт. Рахмат сиздерге баарыңызга. Сизге да рахмат.